5 баланын апасы Жылдыз Иманалиева бир топ жылдар мигрант болуп чет өлкөдө иштеди. Жылдыздын азыркы ишине демилге болгон чет жердеги жашоосу болду. Акчаны бардык жерден табууга болооруна ынанган каарманыбыз азыр заман талап кылган кесиптин ээси. Биякта баары бир өзүбүздүн жерибиз, өзүбүздүн элибиз, баары деле жеңилдиктер көп. Кандай болбосун, кыйынчылыктарыбыз азыраак, балдарыбыз жаныбызда. Чет жерде эми квартира төлөйсүң, тамак ашың, эми аяктын өзүнчө бир проблемасы болот экен. Азыр бизге дагы ушундай жумуштар болуп, ушундай жумуш бар, бизге дагы жеңил болду. 2-3 саат иштеп, өзүбүздүн да үйдөгү жумуштарыбызды кылып да жетише алабыз, элдикин дагы кылып жетишебиз, акча да таап жетишебиз. 24 жаштагы Аманат тейлөө кызматына мындан 5 жыл мурда аралашты. Азыр 19 кыз келинден турган команданы негиздеп, жыйноо, тазалап, иреттөө иштерин аткарышат. Баштаганда 2 сиңдим жардам берди, үчөөбүз чыкчубуз. Ошентип баштадык, заказчиктерди ала баштадык, объявление бере баштадык. Андан кийин ошентип азыркы анда Instagram анчалык деле өнүгө элек болчу. Жалаң позицияны чаптап кетчүбүз. Анан бир заказ берген заказчигибиз кайра туугандарына ушинтип сарафанна радио болуп атып, анан биринчи клиенттерди ошентип тапканбыз. Жамгырда эч ким албайт, таксиден да такси менен жүрчүбүз. Анан эч ким албай, эки чакабызды көтөрүп алып, анан жамгырда башыбыздан ылдый суу болуп, бир үйдөн экинчи үйгө ошентип ташычубуз башында. Кызмат көрсөтүүлөрдүн бул түрү шаардыктардын суроо талабына көбүрөөк ээ болуп келет. Алар бир күндө 2 же 3 объектте болушат. Жумуштун эрте же кеч бүтүшү турак жайдын чарчы метрине жана ичиндеги жасалгасына жараша болот. Кичинекей квадратурада отказ беребиз, анткени суммасы аз болуп калышы мүмкүн да. Алар 12 сааттан 15 саатка чейин болуп калат, анан результат көрүнбөй калат көзгө. Заказчиктер деген, например, бир могул нерсени жуугандан кийин мунун результатын көргүсү келет да, кандай таза болду, эмне болду, эски мебель болсо көрүнбөй калат. Ошон үчүн ошо маленький аз квадратураны албайбыз, анан кийин аябай кир квадратураны албайбыз, калганын баарын ала беребиз. Ит-мышыктар бар. Ит-мышыктар бар, аябай кир, мусорлор аябай көп, квадратураларды албай коебуз. Ооба, бардыгыбызды кызыктырган бир суроо турат. Кыздардын эмгек маянасы канча? Маңдай терменен табылган акчанын суммасын ачык эле айтышты. Бир күндө ар бири жок дегенде 2,5 миң сомдон табышса, жума ичиндеги иштеп тапкан акчасын эсептей бериңиз. Бул жакта мен көрүп атам, сиздер ардаларды дагы жууп турбайсыздарбы, э? Ооба, бул деген биздин заказчиктерибиздин каалоосу менен болот. Эгерде премиум уборка болуп, анан шторалар чечип, кайра жууп, анан кайра үтүктөп илип койгулачы деп суранса, ошондой кылабыз. Бирок бул кошумча сумма болуп эсептелинет, ошонун үстүнө кирет да. Бул жолу менен бул батир 2 бөлмөлүү экен. Канча сомго айланат? 2 бөлмөлүү батир бул элитка деп айтылат да. Анткени суммалары ар кандай квадратурасынан эсептелинет, анан бул жол менен бир 10 миңдей болду. Бул ванна, особенно ванна көп кирдейт да, жуунучу бөлмө аябай көп кирдейт. Му эмелердеги моякта налеттор болот, налетторду кетирип, мондай налеттор болот, налетторун алар өзлөрү кетире албайт. Бул фирмалардын өзлөрүнүн атайын средстволору болот, күчтүү средстволор. Биз ошолор менен колдонгонду да үйрөнөбүз. Ар бир нерсени, мисалы үчүн, кухняга өзүнчө средство колдонот, ваннага өзүнчө средстволор колдонот. Ар биринин өзүнүн средстволору бар. Анан биз, мисалы үчүн, кухняныкын бияка колдонсок, биякты күйгүзүп алышыбыз мүмкүн. Биз ошон үчүн буларды испортить этпеш үчүн кандай фирмадан чыккан жаңы ойдон болсо, клиент ошондойлорду каалашат да, мисалы. Ошо биз дагы ушуларды күйгүзбөй, ошондой состояние менен өткөрүп бергенге абдан аракет кылабыз, тырышабыз, жана өзүбүздүн жумушубузду так аткарганга аракет кылабыз. Өз мекенинде эң башкысы үй бүлө мүчөлөрүнүн жанында жашоо жана иштөө Жылдыз үчүн чоң бакыт. Каарманыбыздын азыркы кадамдары менен чектелбей, ишкердиктин башка жактарына өтүү кыялында бар. Зинат Бактиярова, Кадыр Султаналиев, Улуттук 1 канал, Замана студиясы.